Алмамбет Насырканович, айтсаңыздар, сиз айтып атпайсызбы, долгосрочная идеологияда биз караш керекпиз, биздин боордоштор депчи. А долгосрочный идеологияда деген биз анда уже двойной гражданствоны эле карай бербейлиби? Эми менин Эгер экономиканы көтөрүү маселеси турбаса. сунуш кылган долбоорум бул биздин жарандарга жер алуу. Бул кичинекей бир мындай точечный маселе да. Ал эми жанагындай кош жарандуулукту айтып атасыз да. Ал маселе бул тереңирээк, чоңураак, анан биз ага киришкен жокпуз. Эгерде мындай маселе чыкса, мисалы үчүн мен сизди колдойм. Анда аябай биздин мигранттар гана эмес, аябай бизде мамлекеттен чыгып кеткен, Кореяда, Европада жүргөн, Америка мүмкүн көчүп кетип ушул российский паспортко окшош паспортты алган адамдарды, может быть, госслужбада иштегендерди чектетсек, а калгандарына может уруксат бермекпиз. Ошону да может караштырабыз да. Мен ошол жагын айтып атам да. Анан вопрос биякта деген уже расмий түрдө экинчи паспортты алгандар, алар азыркыга чейин кыргыз паспортун сактап жүрүшөбү? Менин билишимче көбү деген ички региондордо эмес, мамлекеттин границасын өткөндө кыргыз паспорт менен өтүшөт. Бирок российский гражданствосы бар. Туурабы? Андайлар да бар. Андайлары 1 миллиондун канчасы и сколько за год отказалось от кыргызского гражданства? Кто-нибудь подсчет сделал? Биякта бул кимге тиешелүү? ГРСП кимге? Президент. Комиссия при президенте. Барсыңарбы? Айтсаңыздар. 1 миллиондун канчасы отказались от кыргызского гражданства? А кто в курсе? Кто-нибудь может ответить? Вы, Алмамбет Насырканович, вы подсчитывали? Бир жылда деген, ошо 1 миллион деп атасыз азыр 28 жылда кеткендер, да? Канча? 600 миң. 600 миңдин канчасы кыргыз гражданствосунан баш тартышты? Бир жылда. Канча в среднем чыгып атат? 600 миң чыкпайт да ал цифрада. Анда булардын колунда экинчи паспорты бар деген сөз да. Анда булар кыргыз жарандары катары экинчи паспортты кармап, и мамлекеттин ичинде регистрация мүлк менен кылган эмелерди, операцияларды жасалышат да. Эгер 600 миңдин ичинде статистиканы бирөө жүргүзүп, бирөө караштырган киши бар болсо, 600 миңдин 300 миңи, 400 миңи ошентип биздин кыргыз жарандыктан баш тарткан болсо, бул бир маселе. Мен бул мыйзамга каршы эмесмин, мен түшүнүп атам. Бирок сиз билесиздер, квартиры они и так могут покупать, да, у нас иностранцы. А жер маселесине келгенде деген, именно азыр деген Аламидин и Сокулукта чоң ызычуу болуп атат. Мен ошол райондон шайланган адам катары айтып кетет элем. Ички миграция менен азыр ызычуу, биз трансформацияны чече албай жатабыз. А буга азыр макул берип, еще хуже башаламандык биз чече электе, еще хуже бардак кылса албайбызбы? Ошол боюнча мен өкмөттүн көз карашын сурайт элем да. Кандай дейсиздер? Мен макулмун, мыйзамды колдоп беребиз, азыр концепция алып келиптирсиз, анан идеология жагынан туура деп айтып атасыздар, макул. Бирок мы настолько уже опустили руки, мы уже решили не заниматься экономикой, да? Мы уже решили, что все, Кыргызстан перспектива жок, экономикабыз өнүкпөйт, биз уже давайте уже мигранттарды деле плайтеп жүрө беребиз деген ошого такалып келип туруп калдыкпы, урматтуу өкмөт, урматтуу министрлер? Жооп бере турган киши барбы? Кандай сиздердин оюңуздар кандай бул боюнча? Депутаттар туура, биз депутатпыз, биз саясатчы болобуз. Биз эл кайрылса азыркы турмуштагы маселени көтөрүп атабыз. Алмамбет Насырканович уже долгосрочный перспективаны, идеологияны айтып, ошону белгилеп кетип атат да. У нас вообще нету планов на будущее. Мы так и останемся страной плодящих мигрантов. Мы уже все тогда. 600 миң кетти. Ичинде канча баш тартты биздин мыйзам эмебизден, жарандыктан. Перспективасы кандай? Кто-нибудь анализ делал? Алмамбет Насырканович, вы делали анализ, сколько в год из этих 600 отказывается ежегодно, сколько из них Россия кетип атат, канчасы ошо балдарын алып кетип атат, канча балдарга уже россиялык мамлекетибизден гражданство алып бердик. Мындай чоң мыйзамды алып келгенде, бул абдан, мен түшүнүп атам, бул абдан мындай саясатчы катары деле түшүнөм. Мен ойлойм, бул биздин мигранттарга абдан жага турган мыйзам болот. Биздин жарандарыбызды мындай наоборот кеткиле деген стимул кыла турган мыйзам болуп калып атат да. Ошондуктан мен сурагым келип атат да, анализ какой-то был. Если 600 миң адамдан 10 миңи паспорт кыргыз жарандыгынан баш тартса, бул бир сөз. А эгер 600 миң адамдан 300 миң адам баш тартса, бул деген биздин мамлекетибизде келечекте 20 жылдыкта биз Кыргызстан болобу, болбойбу деген бул чоң көйгөйдү жараткан сөз да.
Алмамбет Насырканович, делали анализ? Сколько в год от кыргызского гражданства отказывается? Сколько из них держат двойные паспорта? Граница пересекать еткенде, у нас уже единая база данных. Кирип кеткенде российский паспорт мен кирип атабы. Россия менен биргелешип ушул маселени бир тактай турган бир орган, ГРЭС, өкмөт бирөө иштеди беле? На сегодняшний день какая ситуация в Кыргызстане? Нет ответа. Жооп бере берейин. Айтыңыз баке, бар болсо цифралар. Мындай, урматтуу депутаттар, мен сиздерге айтып келген концепция бул биздин боордошторго жер сатып алууга укук берели деген эле мыйзам. Мен юрист катары андан мындай чыккым келбей атат да. Башка саясат сүйлөгүм келбей атат. Бу жерде болгон эле ошол. Же ушуну колдойбуз, же колдобойбуз. Бүттү ушул. Ал эми жанагы жарандар көп жарандар, урматтуу депутаттар, көп жарандар Россиянда жарандыгын оң чөнтөгүнө, сол чөнтөгүнө Кыргызстанда жарандыгын салып жүргөндөр бар. Алар Кыргызстанга келгенде ошол өзлөрүнүн кыргыз паспортун алып чыгып эле, ошонун негизинде Элвира Жыргалбековна айткандай, кыргыз паспортун көрсөтүп эле, мен мына Кыргызстан жаранымын деп жер алып алгандарга эч ким мындай тоскоолдук кылбайт эми, ал тиги жараны болгондон кийинчи. Болгону көбү, особенно жана мыйзамды мындай сактагандар, Россия тараптан дагы эгерде кыргызский паспорт чыгып калса, мен мындай жооп берип калбайын деп, кыргыз тараптан российский паспорт чыгып калса жооп берип калбайын деп, агы өтө законопослушный адамдар бар да, ошолор кыргыз паспортунан отказ кылып, Россиянын жарандыгын алган. Алардын кыргыз паспорту жок. Бул ошолорго багытталган мыйзам. Алар 10 000 болобу, 15 000 болобу, биз үчүн ал принципиально болбой атат, анткени алар биздин жаран. Анан эгерде алар келип эле ошо сокулук менен Аламединден жерлерди сатып алат деп кооптонууга бизде негиз жок. Алар Кыргызстандын баардык аймагынан жер сатып алууга акысы бар. Эгерде алар жер алабыз деп ошондой маселе турса, алар туугандарына деле, урматтуу депутаттар, Алмамбет Насырканович, туугандарына деле оформить этип алат. Концепциясын колдоп берем деп, мен сизди түшүнүп атам деп айтатам. Бул менин берген суроом, мен сиздерге да суранычта, азыр бул биринчи чтение алып келатабыз. Экинчи, үчүнчү чтение келгенде отделдагы запрос даярдап, канча жарандык алган, канча паспорттан чыккан, анын баардыгын ошону бериңизчи, бул толук маалымат менен караш керекпиз. Нам надо научиться смотреть. Бир мыйзам болсо жок. Алмамбет Насырканович, давайте так, мои слова тоже не передергивайте, вы поняли, о чем я спрашиваю. Государство должно научиться проводить анализ. Почему биз мыйзамды алып келгенден кийин ызычы болуп, мыйзамдын аркасынан маалымат сурап калабыз да? Бул мыйзамды иштетип жатканда деле бул маалыматты даярдатып сурап алсаңыздар болмок. Россияга, сиз депутатсыз, Россияга запрос кылып, официальный по фамилиям, даже если базадан список сураганда, можно выяснить, кто по вторым паспортам выезжает. И эмнеге мен буну сурап атам? Бул абдан коопсуздуу маселе. Вы триггер запускаете. Вы даете добро, автоматически, мы не просто признаем этот факт, мы говорим о том, что, ребята, мы с российским гражданством, потом с казахским гражданством в перспективе көчүп кете бергиле, бизлерди кармабайбыз, мы мамлекет катары биз мойнубузга алып атабыз, биз экономиканы орноштура жылдыра албай калдык деген сөз болуп калып атат. Мен ошондон эле коопсузданып атам да. Негизи деген бул жерден деген эң чоң маселе, мамлекетибиз признает. Мы не способны развить экономику. Мы не способны мыслить и видеть дальше стратегически через 50, через 100 лет. Это очень печально. Дело в том, что есть страны, которые двойное гражданство бар, да. Анда давайте двойное гражданство, эгер ушундай ситуация болуп жатса, двойное гражданствоны маселесин көтөрөлү, анда коелу ошол маселени. Же биз иштейбиз, өнүгөбүз, же анда уже баш ийебиз и двойное гражданствону киргизебиз анда. Бул чоң экономика жактан да чоң түрткү болот, өзүбүздүн ички инвестор катары да укуктары чоң болот. Анда ошондой уже чоң масштабно мыслить этип, ошондой чоң нерселерге багыттаналы. Мен ойлойм да, а так Алмамбет Насырканович, мен сизди түшүнүп атам, бизде чет өлкөгө чыкканда мына Кореядан, Турциядан, кайсы жерде дагы бизде Казакстандан, эми Россияны айтпайлы коелу да, жарандар менен, биздин жарандарыбыз менен жолукканда ошол эле маселени көтөрүп атышат. Баары эле көтөрүп атат. Но эл аргасыз көтөрүп атат да, алар уже мамлекетте мен жумуш да таппайм, балдарымды алып кетип атам деген сөз да. Ошондуктан мен айтып кетип атам, мамлекет бул тараптан надо, пора уже стратегически на 10-20 лет вперед мыслить, чтобы когда мондай мыйзамдарды келгенде сразу база данных болуп цифралар берилсин. Кеп 10-15 миңди мен аз санайм же көп санайм да эмес, кеп деген келечекте деген же биз эки кош жарандуулукка баш ийебиз,
И уже признавать этебиз. Анда аларды да катар кийин, может быть, инвестмент деген бир немелер менен, проектлер менен Илгери аларды жылгабай билдиребиз. Рахмат.